Энелер күнүнө карата Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети бир катар коомдук уюмдар менен бирге өлкө аймагынан келген айымдарга майрамдык иш-чара уюштурду. Ага 7 облустун элине эмгеги сиңген айымдар келип, түрдүү сыйлыктарды алып, баалуу белектерге ээ болду. Аскердик оркестрдин коштоосунда аймактардан келген айымдар салтанаттуу иш-чарага кирип, сыйлуу конок болушту. Энелер күнү менен куттуктап, өлкөдөгү эң мыкты мугалим деп таанылган Гапыр Мадаминов да келип, өзү түптөгөн энелер мектеби, энелердин коомдогу орду тууралуу айтып берди. Өлкөдө аялдар менен эркектердин бирдей болгону менен аялдар 8 жылга узагыраак жашашат. Ал эми жалпы өлкөдөгү 7 миллион калктын 50%дан ашыгы аялдар. Аялдардын басымдуу бөлүгү болжол менен 40 жаштан башталып, ал эми 80 жаштан ашкан аялдардын саны эркектердикинен дээрлик 2 эсеге жогору болот. Бул майрам жыл сайын мамлекеттик деңгээлде белгиленип келет. Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин демилгеси менен жана мен өнөктөштөрүм менен айтылган жылыга биз ушул майрамды өткөрүп келебиз. Анан мен ойлойм, майрамыбыз өз максатына жетти. Себеби 7 дубандан мына 400дөн ашык апалар келип отурат. Энелерге кандай сый көрсөтсөк дагы, күнүгө 360 күн бир жылда көрсөтсөк дагы аздык кылат деп ойлойм да. Себеби энеден ыйык, энеден бийик, энеден улук эч ким болбосо керек. Бейишенен тамамында деп бекер айтылбаса керек.